Жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусунда жол кырсыктарын азайтуу максатында атайын иш-чаралар уюштурула баштады. Бул ирет Кара Суу районунда облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин көзөмөлү астында мектеп окуучулары жөө адамдарды эрежеге ылайык жол сызыгы бар жерден өтүүсүнө көмөктөшүп жатышты. Мында бир учурда окуучуларда жөө жүргүнчүлөр жол эрежесин кенен түшүнүп алышат. Бул үчүн окуучулар 1 ай даярданышкан. Ар бир иштин өзүнчө бир кыйынчылыгы болот дейт. Биз кыйынчылык менен ушундай деңгээлге жетип отурабыз. Биз деле досторума жардамдашты, мындай каалайм. Досторум деле ошо сенин ордуна болгумуз келет деп айтып беришет. Мен ошо бүгүнкү ошо машиналарды өткөрүүдө андай өзүнө чоң жүктөөчүлүк алган үчүн сүйүнүп отурам. Ошол турам алар менен айтышат, мындай менен кичи болгондуктан мен алардын колун кармап, ошол жолдон пешоход өткөндө жардамдашып турам. Облус аймагында акыркы 1 ай 20 күн ичинде жөө жүргүнчүлөр катышкан 16 жол унаа кырсыктары катталып, анын кесепетинен 1 жаран көз жумса, ал эми 15 жаран денелеринен ар кандай жаракаттарды алышкан. Дал ушул жөө жүргүнчүлөр катышкан жол унаа кырсыктарын азайтуу, болтурбоо максатында Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери 1 ай убакыт атайын иш-чара өткөрүшөт. Бул иш-чаранын максаты ушул акыркы убакта 1,5 ай ичинде Ош облусунун аймагында ушул катталып жаткан жол унаа кырсыктарынын 28% ушул жөө жүргүнчүлөрдү койдуруучулар катталганда, жалпы эле мекендештерге ушул жолдо жүргөндө эрежени так сактап, ушул жолдогу атайын жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкеден өтүп, ушул эрежени сактаса, ушундай жол унаа кырсыктары кабылбайт. Ал эми облуста бир эле жөө жүргүнчүлөр катышкан эмес, балким 2 унаа кагылышкан кырсыктардын саны көбөйгөн. Алсак 2022 жылдын ушул күнгө чейин 62 жол унаа кырсыгы катталып, натыйжада 122 жаран денелеринен ар кандай жаракаттарды алса, 12 жаран көз жумган. Эми азыркы учурда Ош облусунун аймагында катталып жаткан жалпы жол унаа кырсыктарынын негизги жол унаа кырсыктарынын келип чыгышынын бирден бир себеби бул калктуу конуштарда ылдамдыкты ашыруу, же болбосо ушул ылдамдыкты ашыруу менен карма-каршылыкка чыгып башкаруу жана ошол ролду спирт ичимдигин ичип алып, ролду башкаргандыктан ошол 3 учурда жол унаа кырсыктары келип чыгууда. Эске салсак, Ош облусунда катталган жол унаа кырсыктарынын 28% жөө жүргүнчүлөрдү койдуруу учурлары катталган. Жол эрежесин бузгандарга жеринде протоколдор түзүлүп, айып пул салынган. Айымкан Исрал кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош облусу.